Kayaklardan beri barıp gelip жүрдük de biz kıynalıp. Абдыгапар Кабулов көзүн ак басып, буга чейин ар кайсы ооруканаларга кайрылганы менен дарыланууга мүмкүнчүлүк болбой келген. Анткени жеке дарылоо борборлорунда кымбат баада кызмат көрсөтүшсө, мамлекеттик ооруканаларда айыктырууга чекит кое алган эмес. Мындан улам ушул күнгө чейин дартына дабай издеп, көп убара тарткан. Men bu közümde 2-3 yıldan beri neme kılıp Bişkek'e 2 jolu vardım. Respublikanın Bişkek'e kirsem, alıp şele eken dep neme kananan Çasnı'ya varsam 60 bin operatsiya kılamı dedi. Akçağın joğudan kaytıp kilergen men üçün. Bir öne varsam men liç dedi, öyle aylıktıram dedi, ol operatsiya bolmayınca ol bez liçimi eken ol. Neme, bolbayt eken. Ошона обязательно операция болуш керек экен да. Облустук биргелешкен ооруканасында ушул кезге чейин көз ооруларын дарылоого мүмкүнчүлүк болбой келген. Эч кандай шаймандары жок көз дарылоо бөлүмү бейтаптар үчүн пайдасы болгон эмес. Атайын долбоордун негизинде чет өлкөдөн алынып келинген медициналык аппараттардын жардамында кайрадан көз дарылоо бөлүмү ачылды. Көз оорулар бөлүмү буга чейин болгон, бирок мындай аппаратуралар жок болгон. Азыркы мезгилде бул көз оорулар бөлүмү жаңыдан ачылып, бүт Кызыл Жармай коомунун биздин министрликтин биргеликте иштеген проекттин негизинде жаңы Швейцариядан аппаратуралар алып келинген. Баткен эли үчүн Бишкекке, Ошко барып жасалчу операциялар ушул Баткендин өзүндө эле жасалат. 3,5 миллион сомго мореге заманбап техникаларды алып берди. Көздү текшере турган. Ошо 28 мартта ачылышы болду. 3 күндө бир 25 операция жасалат. Анан бир 100дөн ашык консультация жасап кетебиз. Көз оорусу боюнча ооруканага кайрылган бейтаптардын санынын кескин өсүп кетүүсү ак халачандарды да таң калтырууда. Мындан улам бир күндө 10дон ашуун бейтапка операция жасалып жатат. Ал эми бейтаптарды жаткырууга буга чейин 4 гана орун берилген болсо, учурда 33 оорулуу дарыланууда. Биздин Баткен областында мурун көз оорулар канчалык бар экенин, канчалык адамдар ооруйт экенин биз билген эмеспиз, себеби бизге кайрылган эмес. Азыр эми аппарат келди, көз дарыгер келди, башка десе элдердин саны күнүнө 30дан 60ка чейин болуп атат. Приембуз мурун деген 10го жетпечү. Азыр эми ошо 30дан 60ка ашкандан кийин көз оорулар өтө көп экенине биз өзүбүз таң калып атабыз. Азыркы учурда көз ооруларынын бардык түрүн бул бөлүмдөн айыктырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Борбордон келген офтальмолог адис жергиликтүү көз дарыгерлерин үйрөтүүдө. Анын айтымында заманбап аппараттардын жардамында көз ооруларын айыктырууга жакшы шарттар жаралды. Бирок бир гана ооруну борбордон дарылоо зарыл экен. Ал тяжелая отслойка сетчатки деп коет. Ошол гана операция жасалбайт бул жерде. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.